Бул жер жөн жер эмес, жалаң чемпиондор, ат спортунун мурунку, азыркы жана келечектеги жылдыздары чогулуп, Чүйдүн Арчалы айылында жайгашкан ат сарай. Бардыгы болуп күлүктүн дээрлик 14 күлүгү тапталып жатат. Ар бири өз-өзүнчө өздөрүнүн аткан астында бап эстелип агылат. Күлүктөрдүн баары тең сындуу, сыпаттуу жана сулуу. Өзгөчө сымбаттуусу 2 жаштагы карат. Дене мүчөсү келбеттүү тартып, териси баркыттай жылтылдап турат. Миллерде келгенден тазалайбыз. Тазалап от кое беребиз. Кол бош болсо эле тазалап турабыз улам. Бат-бат. Азыр күн суукта. Күн суукта жабып кийиш керек. Постоянно эле жабып кийиш керек да, булаттарга жабып менен иштеп жүрөт да. Эми тердеп жүрөт. Тердеп жылуу жүрөт да, чырыкпайт. Лидерликте ушу караттын күчүндө президенттин кубогун утуп алган жана дагы Орманхан көлдүк акелер тойлорунда биринчиликти берген эмес. Туягынан чаң чыккан күлүк болоорун саяпкер Эдилбай ал туулу элек энесинин курсагында экенин деле байкап тандап алган. Кичинекей кезинен тандап алабыз. Белебиз бар, кээин ичинен жакшыларын тандап алып калабыз. Ошо жакшыларын алып чабып, кээ күндөр уктабаганда күндөр болот да, улардын янына уктабай караш керек, булар аябай назик болот, баладай болот да. Ошо күндө уктабай айлап, жылдап даярдагандар болот. Эдил кичинесинде эле атка минетилем деп ыйлай беришкен. Ошентип жүрүп 16-17 жашында эле жылкы баласынын күлүктүгүн, жорголгон байкап тааныганды үйрөнүп, ат таптай баштаптыр. Үйүнөн деле эч ким саяпкерлик кылып көрбөптүр. Жараткан берген шыгы менен келе жатат. Могу батыраак дегенден баштаганбыз биринчи. Чапан машина туткан 48 күндө. Кеминден Карабалттан, Казакстандан туткан. Чоң саяпкерлерден үйрөнгөнбүз. Өзүбүздүн шыгыбыз болгон үчүн өзүбүз. Мындай эле көп киши үйрөнө бербейт, шыгы болгон киши мындай көзүн тапкан киши үйрөнө алат да. Азыр дагы бир тайды таптап жатат. Күндө бир мал жыгылганда жылкынында, аны минген баланын да бир жери мертинбесин деп жумшагыраак кыктын үстүндө кызыктар болуп турат. Саяпкерликтин 5-6 жылында бардыгы болуп ушинтип эле 20-30дай күлүктү таптаган. Арасында 2ден, 3төн, 5тен, алган эмес 7ден автомобиль уткан күлүктөрү да бар. Балдарды дагы үйрөтөбүз. Балдарды да үйрөтпөсө болбойт эми. Атын жакшы даяр болсо деле жакейден балдардан, чапкан балдардан кетип калат да. Ошентип утпай да калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарды тең даярдайбыз. Тай менен кошо тапталып жаткан чабандестин аты Кылымбек, 13 жашта. Саяпкердин колуна түшкөнүнө жарым жыл болду элек. Бир нече жолу ат чаап алдыңкылардан болуп келген. Жокейликтин сырларын билип эле калган. Жакшы мамиле кылыш керек. Ичиден сөкпөш керек, урбаш керек канча. Шыйнаш керек. Сөйлөп берсең. Чуркай берет да кайра. Чуркан сайын опа деп кичине аттай салдырып коюш керек. Коркпош керек, тизгинди кой бербеш керек, бекем отуш керек. Бул күлүктүн аты болсо Ак Ниет. 7 автомобилди дал ушунун атасы Ак Тилек уткан. Алкынып атканда тебелеп кетет деп коркпой үлгүрүш керек. Анткени саяпкер жылкы баласы адамга аяр мамиле жасайт, өзү бөбөктөй назик болот дейт. Андыктан настай дейли, сылык мамиле кылыш керек. Жок, эми качпайт деле жана ойноп атат, бирок бул адамды тебелебейт да, ойногондо. Өзүнчө ойной берет да, адамды тик тебелебейт. Кантип билбейм мен ушул. Эми мен диникке киргенде эле кишенешет да булар. Мен таанып калышкан боюнча. Ошо ар ким ар кандай аттар менен мындай келип сылап, сыйпап, сайбыз эме берсең таанып калат кишине. Мындай тили бар да, опа десең мындай жайлап калышат да акын. Чемпиондордун баары ушул айгырдын балдары, жылкы кананын башкы өндүрүшчүсү. Даран деген айгыр, производитель. Ушул айгырдын балдарын биз чабабыз, ушул айгырдын балдары менен таанылганбыз эми. Ушул айгырдын бекара табыжарын туудуруп тукум алуусунун балдарын эле чабабыз. Ошо ушинтип багалат. Чөп эртең менен туруп
жемин суусун жемин берип комитет байланып турат жазга чейин. Жазында бие каратабыз. Эдилдин жыйынтыктары жакшы болгондуктан 2012 жылдын Кыргызстан боюнча эң мыкты саяпкери наамын алган. Бул жигиттин жашы азыр болгону 21-де. Ат жал менен тең ойногон улан дагы көптөгөн күлүктөрдү чыгарам деп күйлөнүп турган чагы. Бул майдаларга да келечекте жогорку мелдет жүктөлгөн турат. Ат спортунун чемпиондорун кайтаруу деген.